Атактуу акын Алыкул Осмоновдун туулгандыгынын 110 жылдыгы келерки жыл белгиленет. Ушул маанилүү датага байланыштуу акындын Борбор шаарыбыздын Сокулук көчөсүндөгү үйүнө ремонттоо иштери жүргөнү турат. Көптөн бери кайрылып атканбыз, эми акырында баягы Кудайга үнүм жетти дегендей, коомчулукка, өкмөткө, бийликке, анан эң негизгиси тетиги Азербайжандагы, Грузиядагы биздин элчибиз Кайрат Осмоналиев. Ошол жигитке да мен бир жолу мындай интернеттен интервью бергем. Анан ошондо угуп көрүшүптүр. Анан бияктагы тышкы иштер министрлигине кайрылганбыз. Кыскасы иши мындай жыйылып отуруп, эми мына буюрса ошо 110 жылдыкка карата баардыгы жакшы болчу болуп калды. Могул ким? Болот Жумабаев, мультфильмдин художниктери да. Булар ошондо Алыкул боюнча кино тартып баштаган. Ошондо келгенде биякачы. Алыкул Осмонов өмүрүнүн акыркы жылдарын ушул үйдө жашап, мыкты ырларындагы ушул үйдөн жараткан. Үй өлбөстүккө сапар тарткан акындын табериги болуп, көзүбүзгө жакшы көрүнөт экен. Ошо Бакудагы жанагы түрк маданий мурастарын сактоо деген атайын фонд бар экен. Ошонун төрайымы Актоту Райымкулова деген эжекке келип кетти. Баягы анан келип көрдү. Анан айтты, мага эме деп айтып кетти да, сиз чыракчы турбайсыз депчи. А чыракчы деген эме экенин түшүнгөн жокмун. Ии деп койдум, чыракчы. Анан кийин сурасам, ал ушундай ушул жерди сактап калган, маданиятты коргогон деген киши экен да баягы анан ошол. Эми анан ал эжеке айтты, буюрса мындай жакшы экен, ушундай деп анан болгон маалыматты бердик. Анан ноябрь айга чейин бу жерди бүтүрөбүз деди да. Ноябрга чейин, мисалы буюрса муну апрель майда башталып калса, ошол ремонт бүтөт. Анан себеби экинчи жагы эме бар экен, баягы күзүндө бу жерде түрк мамлекеттеринин саммити болот экен. Ошондо эми баягы Бишкекте мурда көрүп жүргөндөр башкалар бар, эми аларды уламда бир баягы кайталатып көрсөтпөй, бир башкача ушундай деп анан Алыкулдун үйүн тандашыптыр да. Шаршембек Ажыбаев кесиби финансист болсо дагы, акындын ырларын бала кезинен сүйүп окуп, күйөрманы болуп келет. Ал Алыкул таануучу катары дагы Алыкул Осмоновдун өмүр таржымалына кызыгып, бир катар китептерди жазды. Акындын үйүнүн сакталып калышына Памирбек Казыбаевдин эмгеги ополтоодо экенин айтып да, жазып да жүрөт. Памирбек агайдын энчисине тийсе керек. Ушул үйдү баягы Алыкулду сүйгөн адам катары, Алыкул таануучу катары, жана Алыкулду изилдеп жүргөн адам катары ушул үйдү сактап калуу энчиси ушу агабызга тийсе керек. Ошондон бери мен ушу Памирбек агай менен таанышкандан бери көрүп жүрөм, жерге өзүнүн эле үйүндөй, өзүнүн атасынын үйүндөй эле ушул жерге мамиле кылып жүргөнүн көп баамдайбыз. Муну жалгыз эле мен эмес, көпчүлүк билет. 1950-жылы 12 декабрда Кыргыздын таланттуу акыны Алыкул Осмонов ушул үйдө көз жумган. Дээрди көзү, колдонгон буюм тайымдары туулган айылында музейге алынып кеткен. Бирок Памирбек Казыбаевдин аракети менен Алыкул жашаган мезгилде эл журтубуз колдонгон буюмдар чогултулду. Акындын сейрек кездешкен сүрөттөрү, кол жазмалары сакталуу. Атахан Кожогулов, Алмаз Турузбаев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.